бакчага күн өткөртө келдиң асыр. Гүл күндө иркеттиң сүтө күндөн азыр. Гүлүмүндөгү кариктерин тиктеп туса алмай, ак жүзүңө сүйдүң эле сыйылмашым. Ак жүзүңө сүйдүң эле сыйылмашым. Бул тагдырдын сыноосуна эрте кабылган жеткинчектер жаш курагы, таланты жана жөндөмү ар башка, бирок баарынын максаты бир — ооруну жеңип чыгуу. Алгачкы агымда 7 дубандан келген жалпы 57 бала ата-энеси менен борборго жайгашты. Эми алар психолог, тиш дарыгери, физиотерапевт жана реабилитолог сыяктуу адистердин көзөмөлүндө болушат. Ар бир балага өзүнчө дарылоо программасы түзүлүп, ага ылайык ден соолуктарын чыңдоону башташат. Бюджеттен бизге каралган акчанын каражатынан камсыздалынып атат. Биздин өзүбүздүн борборго каралган акча болчу. Ошол акча менен азыр реабилитация жүргүзүп атабыз. Эң жакшы бизде кабарыбыз бар. Бул былтыр Екатеринбургка барып, Свердловская область менен бир чоң форум өткөрүлүп, ушактан метод оборудованияларды көрүп келдик элек. Былтыр жазында ал кишилер келип, биякта выставка болду. Ошонун негизинде биз ушул заказ берип, Кудай буюрса, биринчи транш 10 октябрда келип калат. Борбордо туз шахтасы, укалоо, физикалык машыгуу сыяктуу дарылоо ыкмалары да каралган. Буга кошумча ысык көлдүн таза абасы, куму жана баткагы да балдардын саламаттыгына жакшы таасир берет. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ушундай бизди ойлоп, ушундай балдарга көп көңүл бөлүп жаткандарыңыздарга, өкмөт башчысына, деги эле жетекчиликтердин баарына ыраазычылык, чоң ыраазычылыкты айткым келет. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бардык эле жайда өзүлөрүн эркин сезе албайт. Жетишсиз шарттар, туура эмес мамиле баланын саламаттыгын артка тартып, жылдап көрүлгөн реабилитациялык жумуштардан майнап чыкпай калышы мүмкүн. Ошондуктан борбордо балдардын эмоционалдык абалына өзгөчө көңүл бурулуп, ар бир баланын өзгөчөлүгүнө жараша кылдат мамиле кылынат. Аябай жакшы экен условиясы, алтын балалыктын. Бүт иштешкендердин баары жакшы кабыл алды бизди. Ичкен тамак ашынын баары, сонун жаткан жерибиз андан таза. Аябай балдарыбызга болсо болгон эмесин баарын алып атабыз. Физ кабинетине барып атабыз. Массажын алып атабыз. Бүт болгон тиги немелердин баарын алып атабыз. Жакшы экен, аябай. Борбор жай мезгилинде балдар үчүн лагерь катары эшигин ачса, калган 3 мезгилде реабилитациялык иштерди жүргүзөт. Маселен, быйылкы жайда эле өлкө боюнча 8000ге жакын баланы кабыл алууга үлгүрдү. Эми жазга чейин борбор жалаң реабилитациялык багытта иш алып бармакчы. Белгилей кетсек, алтын балалыкка Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде каттоодо турган балдар атайын кезек менен кабыл алынат. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктары үчүн Ысык көл районунан.